Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кымбаттуу эл журтум, мына эл ынтымагы деген жерге бүгүн карылардын күнүндө туш болуп отурабыз. Анткени биз карылардын күнүнө карата бул Свердлов району филармониядан бир жакшы концерт уюштурду эле. Ошо концертке биз өзүбүздүн ырларыбыз менен келгенбиз. Анан ушу келгенден кийин ой пайда болду да, ушу жерден чыгып кетпей, ушу жерге жакын офис бар экен, эл ынтымагы деген балдардын түскөн. Ошолорго кирип бир ак батабызды бербейликпи? Мурун чүй болуптур, азыр эл болуптур. 7 дубандын элин бириктирип атса, жакшылыкка үндөп аткан болсо, эмне үчүн энелер барып эки ооз сөзгө жарабайт деген ойду коштук дагы мына жерге басып келдик. Менин жанымда отургандын баары эл агартуунун атылышниктери. Баары тең кандай десем, агартууга билим кошкон, салым кошкон эжелербиз. Биз ушуга чейинки 70 жашыбызга чейин билим берүүдө өйдөсүн дагы, төмөнүн да көрдүк да, бирок аягында мындай жакшылап ойлонуп көрсөк, көрөкат деп жүгүргөндүн деле эч кандай кажети жок экен. Мен бир ырым бар. Көп жыл иштедим. Көрөкаттын бир жыртыгы толбоду. Бир жыртыгын бүтөсөм, экинчиси жыртылганын койбоду. Керек эмне бүтөлбөс жыртык бүтөп, өмүр жашың түгөнсө, 1000 жыртыгың бир күндө бүтөт деп. Бир көрөкат үчүн башыңарды сайбагылача айланып кетейиндер, калың журт, калың элим. Бир көрөкат үчүн артынан жүгүрбөгүлөчү. Жаратканым ушу ааламды биринчи жараткан. Ошондуктан аалам бизден улуу, жаратылыш бизден улуу, ошону унутуп койгонсуң калдык. Андан кийин биз жаралганбыз. Анан биз өзүбүз коомду түзүп алганбыз. Көрсө жаратылыш бизден улуу экен дагы, коом бизден кичүү экен. Биз ортосунда турат экенбиз. Ошонун ичинде кыргыз эли. Кыргыз элинде 3 эле мыйзам иштечү. Уят болот, убал болот, жаман болот деп. Биз уятты жоготуп алдыкпы деп корком. Фейсбуктан ачып, эки ооз сөзүңдү айтайын десең аркасына сөгүп ташташат. Ошол биз окуткан балдар, ошол биз төрөгөн балдар. Эмне үчүн энелерден уялбайт ошол балдар? Эмне үчүн аталардан уялбайт ошол балдар? Андан башка сөз жок калды беле, уят сөздөн башка. Бир тууралап айтсаңар болбойбу, айланып кетейиндер, ай. Толук эле баарын көрүп турасыңарбы жашоону? Балким биз да адашып аткандырбыз, байкап көрбөйсүңөрбү? Экинчиси убал болот деген. Убалды унутуп калдыкпы дейм. Биздин бир тууганыбыз, биздин балабыздай болгон балдарды ары бери жүгүрбөтпөгүлө, ары бери камабагыла да. Бул учур чак, жакында келер чак болот. Өткөн чакта өткөн. Эмне үчүн сабак албай турабыз ошондон? Ушуну айталык деп келдик, айланып кетейиндер. Энелик жүрөгүбүз токтоно албай турат. Ушу жерден токтоп калсаңарбы деп атам, бириксеңерби деп атам, эл жакшылар ынтымакка келсеңерби деп атам. Бир кичинекей алакандай кыргызды өнүктүрүп, өстүрүп койсоңорбу деп атам. Башка биздин тилегибиз жок. Биз эч бир саясатта, эч бир партияга кирген апалар эмеспиз. Биринчи жолу элдин добушуна, элдин карегине, элдин оюна ушуну салалык деген ой менен келип отурабыз. Адам деген өзү керемет. Дүйнөдө керемет көп, бирок адамдан ашкан керемет жок. Адамдын ички дүйнөсүндө бейиш да бар, ички дүйнөсүндө тозок да бар. Эгерде биз тозокту кабыл алып койгон болсок, биз айвандан да жаманбыз. Бейишти кабыл алып койгон болсок, Кудайдын түспөлүнө тең келип калгандайбыз. Ошондуктан биз эртелеп бир оюбузду топтоп, акылыбызды калчап, бир жакшы пикирге келип, бир жакшылыкты көздөй, үндөйлүк деген ойдо турабыз. Баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз чоңоюп калды. Жакшылык каалайбыз баардыгыңарга, баардык партияларга, баардык күрөшүп аткан балдарга, бириңердин оюңарга да каршы эмеспиз. Жакшылык деп атасыңарбы? Анда жакшылыкка кеткиле. Эгерде мен кыргызча түшүндүрө турган болсок, качканда Кудай деп качат дейт, кубалаганда Кудай деп кубалайт дейт. Ал эгерде Кудайды мен экиге бөлө турган болсом, Кудай деп айтылат. Бул эмне деген сөз? Аппактык, адилдик, теңдик, эркиндик, бийиктик, калыстык деген сөз. Бул апапак деген сөз, адил тамак иш деген сөз, жакшылыкты көрө бил деген сөз. Ошондуктан Кудайым оозубузга Кудайды салып коюптур. Кудай деп жашайлык.
жаратканым жалгасын деп жашайлык, жакшылык берсин деп айталык, алдыга келаткан балдарга бут тоспойлук. Ошондой балдар бизде да чоңоюп келатат. Баарына эркиндик берелик, баардыгы оюн айтсын. Сөгүнгөндү токтотуп койгула, пикириңерди айткыла, бирге келгиле, бирдиктүү болгула. Биз баарына айтканга даярбыз. Биз жаман айталык деп келген жокпуз. Биз жакшылык менен кайрылалык деп келдик. Келечекте балдарыбыз өссө, өнсөбү деп келдик. Ушу башка элдерге тең болсокпу деп келдик.